Bismillah. Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, урматтуу биздин Муз-ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз кайрадан Өзгөндүн Кызыл Кырман айылындабыз. Бул көрсөтүүдө достор Батыр аканын атын көрөлү. Батыр ака дайыма жакшы аттарды чыгарып келип атат туугандар. Батыр аканын дагы бул атынын азыр мүнөздөмөсүн айтып туугандар. Аттарды элдин сынына коелу. Элдер сындаңыздар. Анда эмесе туугандар биз баштадык. Кандай ат экенин Батыр аканын маалыматын мүнөздөмөсүн толук айтып берсин. Мына тике куйрук, тике кулак. Бул аттын мүнөздөмөсүн мүнөздөйлү. Батыр ака, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы ака? Тынчсызбы? Жакшы, кудайчы. Иштериңиз болтуп ака? Жакшы. Эмне деген ат чыгарабыз, ошону айтыңчы ака. Кандай ат? Тайтору деген ат. Тайтору? Тайтору. Пышты, замыр. Эми 3 жаш бул деле, Жазга 4 жашта. Жазга 4. Уже жаңа сыйга кетип бараткан мал экен да. Тайтору кандай ат? Ака, каяктан келген ат, ошону айтыңыз ака. Же ушул айылда чоңойгонбу? Айылда чоңойгон, тайынан баштап. Ушул айылдын аты экен да? Көрүп билип жүргөн. Кошунан, дуалма-дуал кошунан. Дуалма-дуал кошунан ат. Эми Тайтору чабылдыбы ака? Ооба. Улактарда улак көрдүбү? Улак көрдү, качырып чабып атышат, тынмайлы. Тарбиясы жаңы? Жаңы. Билет ат. Улак тийгенде ошо паталакайдан катуу чыгат. Күлүк, ат жеткизбейт. Бирок аттын немеси ыкчам экен, чуркагандары ордунан от алып мындай разгондоручу. Улагы жакшы эле үйрөнүп калды. Жаңы быйыл тынмайлы чабылып атат. Бул кыргызчылыкыданбы, Карабайырданбы ака? Эч кандай айыргыны жок. Жок. Айыргыны жок. Аттын мүнөзү кандай эми? Ушу жаш балдар эле карайт. 5-6 класста баласы эле карайт. Бала чакасы карап коет. Бир кол. Бир кол, Кол бала экен да ат. Кол бала. Мына чуркагандарын бир көрүп коелу. Акыркы жолу улактарга барып атты. Барып атат. Тыным жок эле. Тыным жок болот. 2 күн болду, чабылганда. Тайторунун бою канча чыгат экен? 1,57 чыкты. 1,57 сантиметр. Bunun tegi kандай болгон? Эми ал жагын деле билсеңиз керек. Бул эми ошо базардан эле алынган. Базардан алынган. Базардан тайында алып келип ошо кол бала. Өз чоңойтуп да. Эмесине күлүк болот деп бакты эле, күлүк чыкты жакшы. Кудай кааласа ат жакшы чыкты. Ат жакшы. Эми мындан бияка кимге насип болсо да Кудай кааласа жакшы ат болобу экен. Жакка тарбиялап эми жоонор ат Кудай кааласа эми 4 жашка өтөт да жаңа сыйга. Жаңа сый. Мына достор, Тайторунун эми бир жанынан көрүп коелу, Жегендери, мүчөсү, мына туягынын тазалыктары кандай экен, ошону айтыңыз. Баарына Кудай кааласа жооп. Баарына жооп. Туягында ишик-бишик, жебей ичпей, андай эмеси, характери жок. Эмес, денсаулыгы жакшы. Тааныштарга предлагать этсем, уят болбоймбу ака? Уят болбойсуң жаным. Уят болбойм, Неге дегенде кошунан көрүп жүргөн, тайынан бери көрүп жүргөн тайда бул. Мына аттын кабактары. Таноосунун чоңдугу. Бир үстүн көрсөтүп ака. Басын деле жөндө койсо керек. Басы деле дыйканба. Дыйканба, Канча деп коет ака? Ошону айтып коюңуз. 160 миң жаныр. 160. Тайторунун баасы тайдын баасындай. Тайдын баасындай. Кеми бар. Вообще тутат жаныр. Эчки теке улак, Эми өзүнө жараша улактарга жарайт экен, Жарайт, өзүнө жараша. Өтө чоңго, мисалы үчүн, кичинелик кылып калса керек. Өтө чоңго болбойт. Кийинки жылдан Кудай каалса да 1-2 жылдан кийин болуп. Жарайт да, Бул азыр ошо теке улакка өтө жакшы чыгат. Бир жаш баланы Кудай кааласа үйрөтө турган ат болот экен да. Тайтору күлүк. Ылдыйга чапчы. 160 миң сом туугандар. Аттын сынын эми сиздер жазасыздар. Кандай ат экен? Туяктардын түзүлүшү, мүчөсү, турпатын туугандар. Биздин Муз-ТВ каналынын жылкы сүйүүчүлөрү мына кайган, бурулгандарын бир ордунан буруп койчу. 160 миң сом кеми бар. Андыктан алдыдагы Батыр аканын номерине чалып сүйлөшүңүздөр, кимге жаккан болсо класс. Содаңызга береке болсун Батыр ака. Рахмат. Тынч болуң.